Европадан жумуш издеп жатасызбы? Анда бул видеону аягына чейин көрүңүз. Акыркы жылдары Европада иштөөнү каалаган кыргызстандыктардын саны өсүүдө. Өзгөчө Улуу Британияда сезондук жумушка болгон суроо талап абдан чоң. 2024 жылы Hopps Labor оператору аркылуу болгону 7 сааттын ичинде 26 миңден ашык адам арыз берген. Ошону менен бирге өзүнүн кызматтарын сунуштаган агенттиктердин жана сайттарында саны көбөйдү. Бирок алардын баарына эле ишенүүгө болобу? Жумуш издерде көпчүлүк биринчи кезекте эле интернетти ачып, Европага жумуш деп жазат. Андан соң аталган сунуштар бар көптөгөн сайттарга кирип, ал жерден кененирээк маалымат издейт. Биз да ошол жол менен Labor аттуу платформага жарыяланган вакансияларды талдап көрүүнү чечтик. Ачканда эле ал жерде атактуу дүйнөлүк компания, фабрика жана өндүрүш ишканаларына жумушчу керек деген жарнамаларды көрүүгө болот. Биз аларды текшерип чыгып, көпчүлүгү чындыкка дал келберин аныктадык. Мисалы, бул жерде Англияга Volkswagen компаниясынын заводуна жумушчу керек деп турат. Бирок Volkswagen'дин расмий сайтындагы маалымат боюнча, анын башкы кеңсеси жана өндүрүш ишканалары бир гана Германияда жайгашкан. Volkswagen'дин Англияда өндүрүштүк базасы жок. Демек, жарнама чындыкка дал келбейт. Кийинки маалымат. Германиядагы Штутгарт шаарына Marlboro тамакелерин өндүрүүчү заводко кызматкерлер керек. Бирок Marlboro'нун өндүрүүчүсү Philip Morris компаниясынын маалыматына алайык. 2024 жылы аталган тамакенин түрүнө болгон суроо талаптын төмөндөшүнө байланыштуу Германиядагы бардык өндүрүш ишканалары жабыла турганы жарыяланган. Андан тышкары, белгилүү кийим чыгаруучу бренд Nike'дын Германиядагы складына жана йогурт чыгаруучу Danone'дун Лондондогу заводуна кызматкерлер керектиги тууралуу да жарнамалар бар. Бирок эки компаниянын тең аталган шаарларда заводдору жок болуп чыкты. Буга окшогон вакансиялар башка сайттарда да жүздөп саналат. Алар адаттан тыш жогору 3000ден 7000 еврого чейинки айлык майналарын убадалайт. Ал эми Германия, Улуу Британия, Нидерланды сыяктуу өлкөлөрдөгү завод-фабрикаларда орточо майына 2000ден 3000 еврого чейин жетет. Тереңирээк маалымат алуу үчүн биз Labor сайтындагы ошондой жарнамалардын бирине арыз калтырдык. Өзүн Avenue Recruitment компаниясынын менеджеримин деп тааныштырган адам бизге WhatsApp аркылуу байланышка чыгып, алардын сайтына өтүү үчүн шилтеме жиберди. Ал шилтеме аркылуу өткөнүбүздө сайтта агенттик тууралуу маалыматтар, ар кандай вакансиялар, кызматтарынын баасы көрсөтүлгөн. Андан сырткары Улуу Британиялык Recruitment Avenue Limited компаниясынын лицензиясы да тиркелген. Лицензияны текшергенибизде чын эле компания 2014 жылдын 2-январында Улуу Британиянын юридикалык жактарынын реестрине катталганын көрдүк. Бирок бул шилтеме чындыгында британиялык компанияга таандык экенин тастыктоо үчүн анын расмий сайтын издеп жатып, аталышы жана ичиндеги маалыматы окшош болгон 3 сайт таптык. Бирөөсү WhatsApp аркылуу агенттиктин менеджери жиберген Recruitment Avenue Agency сайты. Экинчиси avenue.ltd.com аттуу сайт. Экөөнүн тең домендери ушул жылдын 14 мартында гана орусиялык серверге катталган. Ал эми компаниянын 2014 жылдан бери ишмердүүлүгүн жүргүзүп келе жатканын эске алганда, бул абдан шек жаратуучу жагдай. Ал эми үчүнчүсү болсо британиялык компания менен бир убакта, тагыраак айтканда 3 күн аралыкта катталган recruitmentavenue.com сайты. Компаниянын социалдык тармактагы баракчаларында карап чыктык. Андагы расмий сайтыбыз деп көрсөткөн шилтемелер да дал ушул сайтка алып барат. Андан тышкары британиялык компаниянын сайтындагы маалыматка караганда, алар КМШ өлкөлөрүндө иш алып барбаганын да байкадык. Жогоруда айтылган менеджерге кайрылып, бул тууралуу түшүндүрмө берүүсүн сурандык, бирок сурообуз жоопсуз калды. Бул мисал фишинг же болбосо адамдарды кайрымакка илүүнүн бир түрү. Алгач белгилүү дүйнөлүк брендтердин атын колдонуп, жалган жумуш орундарын жайгаштырат. Ал жерде идеалдуу шарттарды, жогорку айлык майналарын убадалашат. Ал жарнамаларга баскан соң сизди башка шилтеме аркылуу же салма сайтка багыттайт. Сиздин ишеничиңизге кирүү үчүн ал жерде чыныгы компаниянын маалыматтары көрсөтүлөт. Андан соң алар сиздин паспортуңузду жана башка жеке маалыматтарыңызды сурайт. Андан кийин жасалма келишим түзүп, агенттиктин кызматтары, виза жана башка ушул сыяктуу максаттарга акча талап кылат. Labor сайты бир гана мисал. Буга окшогон платформалар ондоп саналат. IT тармагын мыкты өздөштүргөн шылуундар үчүн жаңы сайт ачып, аны маалымат менен толтуруу кыйынчылык жаратпайт. Бирин жапса, экинчисин ачат же атын өзгөртөт. Аларды таап же жоопкерчиликке тартуу мүмкүн эмес, анткени алар чет өлкөдө жайгашкан. Ошондуктан жумуш издерде маалыматты кылдаттык менен текшериңиз. Жеке маалыматтарыңызды эч кимге бербеңиз жана күмөндүү шилтемелерди ачпаңыз.